Урматтуу билим берүү кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Илим билим профсоюз борбордук комитетинин атынан өзүмдүн жеке атыман 19 октябрь социалдык кызматкерлердин, профсоюз кызматкерлеринин күнү менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын билим профсоюзунун мүчөсү болуп 158 миң иштеген мугалимдер, илим посттор, техникалык кызматкерлер жалпы республика боюнча, анын ичинде 33 миң студенттер. Мен ойлойм, бул профсоюз кыймылынын эң чоң бир алдыңкы катардагы отряды бул билим берүү кызматкерлери. Профсоюз билим берүү кызматкерлери үчүн социалдык абалыңарды жакшыртуу үчүн, экономикалык абалды көтөрүү үчүн, жалпы эле укуктук базаларды толугу менен түзүш үчүн, зыяндуу шартта иштеген шарттарды убагында чечип, жардам берүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн Кыргыз Республикасынын илим профсоюз кызматкерлери сиздерден эч качан аябайт жана ушун үчүн иштеп келген. Буга далил болуп акыркы учурлардагы биздин билим кызматкерлеринин айлыгынын көтөрүлүшү, бүгүнкү күндөгү биздин урматтуу президентибиздин, кабинет министрликтин, жогорку кеңештин депутаттарынын, жалпы эле биздин социалдык өнөктөштөрүбүз, райондук, облустук администрация, жер-жерлерде илим билим берүү бөлүмдөрүнүн жалпы мугалимдерге болгон, профсоюзга болгон мамилеси, мен ойлойм, бул бүгүнкү күндү далилдеп отурат. Мына бүгүнкү күнү орточо айлык биздин мугалимдердики 25 миң сомдун тегерегинде болуп калды. Бул болсо дагы ушул биздин өлкөбүздүн мамлекет башчынын жүргүзүп аткан саясаты, билим берүүсүн жакшы болмоюн, сапаты жогору болмоюн, республиканын келечеги болбойт. Мына ошол багытта абдан олуттуу иштер жүрүп атат. Ошонун эң биринчи авангардында урматтуу мугалимдер, биздин жогорку окуш айланып профессорлор, окутуучулар, мына силер турасыңар. Ошон үчүн бардыгыңарды ушул келаткан 19 октябрь күнкү профсоюз майрамы менен куттуктайм. Профсоюз менен бирге болуп, биргеликте өзүбүз койгон максаттарга чогуу жетебиз деп мен ага тилектештигимди билдирем. Ошон үчүн бардыгыңыздарга бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди, республикада экономикалык өсүш болсун, саясий туруктуулук болсун, биз өзүбүздүн каарман эмгегибиз менен кыргыз элинин, кыргызстандыктардын жалпы келечегин өзгөчө бир жогорку деңгээлге көтөрүүгө салымыбызды кошобуз деп мен ишенем. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм.